Башканы айтпадыкпы, биз 91-жылы эгемендикти алганда биздин кыргыздын эркектери эмне иш кыларын билбей калды. Анткени ал кезде мамлекеттин берген даяр жумушун аткарып, айлык алып гана иштеп жүргөн адамдар эмне кыларын билбей кайсалактап калып, айрымдар арак ичип бөтөлкөгө түшө баштады. Ошол кезде ошол акыбалдан кыргыздын айымдар алып чыгып кетти. Чаар сумканы көтөрүп туруп, казанды, балдарды күйөөсүнө таштап туруп, базарга чыгып туруп, керек болсо биягы Ташкент, ар жагы Россияга чейин кыдырып туруп, бизди ошол акыбалдан биздин айымдар алып чыгып кетти. Андан кийин барып анан эркектерге жетип, ошентип жашаса болот турбайбы деп, андан барып анан кийин кайра биз түйшүктү өз колубузга алып, азыр жолубузга түшүп калган учурубуз. Бүгүнкү күндө дагы эркектер белин жоорутуп, колун оорутуп, талаада иштеп ырыскы табат. Айымдар үйдө отуруп инсан тарбиялайт. Кыргызда сөз бар. Атасы жакшынын бири жакшы дейт. Энеси жакшынын баары жакшы дейт. Мен бир ырдап калган ырым бар эле. Өзүңө аял издебей, эне изде балдарга. Эне бул университет, балдарың таалим алганга. Эгерде энелер эстүү болсо, балдар сөзсүз эстүү чоңоет. Энелер ыймандуу болсо, балдар ыймандуу чоңоет. Эстүү, ыймандуу, билимдүү балдар өсүп чоңойсо, бул мамлекетке пайда. Анткени мамлекетти эркектер оңдойбуз деп ойлошот. Чынында өлкөнү аялдар гана оңдошот. Анткени биздин аялдар татыктуу тарбия беришип, эр жигиттерди өстүрүп, эл багууга жолдошот. Демек, оңдош үчүн ааламды оңдош керек адамды. Оңдош үчүн ааламды, оңдош керек адамды. Оңдош үчүн адамды ойлош керек аялды. Аялдар гана ыймандуу, эстүү кылып өстүрө алат балаңды. Демек, биз айымдарга көбүрөөк көңүл буруп турушубуз керек болот.